Ассаламу алейкум, жалпы жамаат, жалпы таксиде иштеген туугандар. Бүгүн 24 август саат 2. Ушул убакытка чейинки Яндексте кайсы машиналар, кайсы автоунаалар комфорт тарифине жарагандыгы жөнүндө списокты көчүрүп алдым. Ошол списокты сиздерге азыр окуп берем деп чечтим. Кимде ким бар өзү негизи комментарий жазгандар ушул машина өтөбү, ушул машина өтпөйбү деп. Бүгүн мен комфорт гана тарифин сизге айтып берейин. Анан комфорт тарифин айтып көргөндөн кийин бир комментарий калтырыңыздар деп суранам. Так, анда эмесе кеттик. Chevrolet Cobalt 2018 жылдан тарта баштап, Lachetti 2013-тен баштап, Ford Mondeo 2010-дан баштап, Ford Focus 2011-ден баштап, Ford Galaxy 2015-тен баштап, Hyundai Avante 2011-ден баштап, Accent 2014-тен баштап, Grandeur 2004-тен баштап, Sonata 2006-дан баштап, Solaris 2014-тен баштап комфорт тарифине болот. Kia Ceed 2013-тен баштап, Kia K5 2010-дан баштап, Kia Rio 2014-тен баштап комфортко жарайт. Lexus ES GS RX 2004-тен баштап комфортко жарайт. Mazda 6 2009-дан баштап жарайт. Mercedes-Benz'ler E-класс 2004-тен, S-класс 2005-тен. Nissan Maxima 2005-тен, Primera 2007-ден баштап тарифке комфортко жарайт. Так, Opel Vectra 2007-ден баштап, Renault Logan 2018-ден баштап, Renault Captur 2016-дан баштап комфортко жарайт. Так, Skoda Octavia 2011-ден баштап, Rapid 2014-тен баштап жарайт. Subaru Impreza 2011-ден, Legacy 2007-ден баштап жарайт. Toyota Corolla 2008-ден баштап жарайт, Camry'ler 2005-ден жарайт, Prius 2011-ден жарайт. Естественно, сол рульдагылар. Volkswagen Golf 2011-ден жарайт, Jetta 2011-ден жарайт, Passat 2007-ден баштап жарайт. Volkswagen Polo 2014-тен баштап жарайт. Тугандар, бул комфорт тарифине жарай турган машиналар арасында возможно машиналар, кээ-бирки машиналар жок болуп калышы мүмкүн. Мен именно ушул Кыргызстан ичинде көбүнчө ушул машиналар го. Естественно, жанагы китайский машиналар, Велфмастер, таяк, BID, наркы берке алар жарайт. Алардын немелери уже комфортко ылайыкташып эле чыккан. Имеется в виду Кыргызстанда эми ушул машиналар көп кездешет го биздечи. Ошол үчүн мен ушул списокты көчүрүп алып силерге азыр окуп бердим, туугандар. Кимде ким өзүнүн машинасын тапкан эмес болгон болсо, комментарий жазыңыздар. Анан кийин ушул эле теманы комфорт плюска кайсы машиналар болот деген тема кызык болгон болсо, комментарий жазып кетиңиздер. Мен эртең силерге ушул комфорт плюстун списогун жазып окуп берейин, туугандар. Анан кийин бизнестикин окуп берем, естественно. Бул жака кирбеген машиналар, жылдары жетпеген машиналар бул экономго жарай берет деген сөз. Бирок уже Яндекстин эле списогунда сол рулдар уже оң рулдулар уже не допускается деп жазылып турат. Баарыңыздарга чоң рахмат, туугандар. Бөлүп ушу до конца көрүп койгоңуз үчүн чоң рахмат. Комментарий жазып, лайк басып, каналга кошулуп, кимде ким возможность болсо каналды бөлүшүп, досторуңуздарга совет деп коюңуздар. Баарыңыздарга ийгилик.